Борбордук базардагы сатуучулардын катарында Акбермет Курбаналы кызы дагы бар. Кооптуу абалга байланыштуу ал дагы өз жумушун токтотту. Убактылуу базарды жабуу айрым соодагерлер үчүн оор болушу мүмкүн дейт. Бирок илдеттин алдын алуу үчүн болуп жаткан аракетти туура кабыл алуу керек деп эсептейт. Биринчи басаңдагы чаңды сөзсүз жаап турушубуз керек да, себеби азыр чындап эле мына коркунучтуу болуп атат. Анан кийин негизи алардыкы деле туура. Биринчиден бала багыш керек. Может, адамдардын карыздары, кредиттери бар болушу мүмкүн. Ал жакта биздин өкмөтүбүз жардам бериш керек да. Эми мүмкүн болушунчачы токтотуп туруш керек же болбосо кандайдыр бир эмелерди кабыл алыш керек да. Анан азыр сөзсүз жабыш керек, мындай нерселерди обязательно жабыш керек. Бүгүнтөн тарта шаардагы Борбордук автоунаа базары, автоунаа тетиктерин саткан базар, кийим-кечек саткан Борбордук жана Келечек базары убактылуу жабылат. Мындай аракеттер коронавирус илдетин жайылуусунун алдын алуу чараларынын алкагында көрүлүүдө. Биз буга чейин дагы бүт чоң ресторан, тойканаларды, 50ден ашкан ушундай кафе, ресторандардын баардыгын жаптырганбыз, бирок бүгүнкүдөн баштап туруп биз ошол продукту саткан, азык-түлүк продуктларын саткан магазинден, базарлардан башка бардык кызмат көрсөткөн ишканаларды жабат. Жергиликтүү бийлик буга чейин шаардагы тамактануучу жайларды, ресторан, кафелерди жапкан. Ошондой эле шаардыктарды көчөгө чыкпоого, жарандар менен чогулган жайларга барбоого чакырган болчу. Өлкөдө болуп жаткан кырдаалга байланыштуу бүгүн шаардагы коомдук транспорттор дагы убактылуу токтотту. Бүгүнкү күндөн баштап Ош шаарында коомдук транспорттор бардыгы токтотулат. Булар кичи маршруттар, автобустар, троллейбустар. Эртеңден баштап толугу менен ишке чыгышпайт. Бул токтотуунун себеби мына көрүп атасыздар, шаардыктар көчөгө чыкпагыла, шаар кыдырбагыла, базарга барбагыла деген сөздөрдү укпастан шаардын бардыгында бардык жерде жүрүшөт элдер. Ошон үчүн ошону алдын алуу максатында биз коомдук транспортту токтотууну чечтик. Ал эми базарда азык-түлүк сатуучу жайлар иштеп жатат. Баалары дагы туруктуу сатылууда. Азык-түлүктөрдү өзүнүн басында эле сатып атабыз. Картошка, пияздар кошулса бир 5 сомго кошулду. Бирок алма, мандарин, мөмө жемиштер ошол мурунку баада эле сатылып атат. Өлкөдөгү чукул кырдаалга Сулайман Тоо аймагы дагы жабылып көзөмөлгө алынды. Ошондой эле шаардагы бала бакчалар дагы убактылуу жабылды. Белгилей кетсек, Ош шаарында илдетке шектелген 15 жаран текшерүүдөн өтүп, алардын анализи таза чыккан. Абдумалик Базарбаев, Самат Сейдемат уулу, жаңылыктар.